Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде блинчиктин дагы бир түрү сүт жана кайнаган суу менен жасайбыз. Кайнаган суу кошулган блинчиктер жука, жумшак жана аябагандай даамдуу болот. Эгер кызык болсо, анда келиңиздер, чогуу жасайлы. Алгач 3 жумуртканы чагып, бир аз чалып алабыз. Жана табитиңизге жараша 100 же 150 грамм кум шекер кошобуз. Бир аз туз. Ал эми 450 миллиграмм сүттүн алгач жарымын куюп алабыз. Андан кийин 200 грамм эленген ун кошобуз. Эми унубузду жакшылап аралаштырып, камырыбыз бир өңчөй тегиз болгончо аралаштырабыз. Андан кийин сүттүн калганын куйсак, ошондо камырыбызда бүртүкчөлөр аз болуп жакшы аралашат. Эми кайнаган ысык 200 миллиграмм сууну куюп, тез-тезден аралаштырып алабыз да акырында 3 аш кашык суу май кошобуз. Ошо менен камырыбыз даяр болду. 10 мүнөттөй тыныктырып коюп коебуз. Эми табаганы ысытып, бир жолу суу май менен майлап алабыз да ортоңку отто блинчиктерибизди бышыра беребиз. Достор, мына ушундай жука, жумшак, таттуу жана аябагандай даамдуу блинчиктер болот. Толтурмасына бүгүн бизде кайнатылган сгущенка. Ал эми сизге эмне менен көбүнчө жагат? Комментарийге жазып, ой пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз да абдан сонун болот. Жана кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Каналыма катталып, лайк басканды да унутпаңыздар.